Ал кез али бүгүнкүдөй эсимде. Атам менен апам мени дайыма жөлөгүмдө өркелетип, эртели кеч колуман келген жумушка жумшап, арубак бош болуп калуума жол беришчү эмес. Бирок мен өзүмүн сугум арткан агаларымын мектепке барып келип, окуп билим алып жатышкандарына машырканып суктанчумун. Мен качан мектепке барам деп. Алгач каттанып баштоомо агаларымын мектепке окуганы себеп болгон. Агаларыман китеп талашып окуп калуу мага адатка айланган. Ал кезде электр жарыгы болбосо деле чыракта айланып отура калып, үңүлөө китеп окуп калар элек. Анан да калем ручканы кийинчерээк мектептен жакындан тааныдым. Мен жаш кезимден бир 3-4 жашымда эле мектептин программаларын менен чоң агам бар болчу, ол киши эми өтүп кетти бүгүнкү күндө. Ошол киши там башында чөптүн жанында жатып алып мага сабак үргөтчү да. Бул өзүнчө бир чоң бир окуя, муну эстесең өзүнчө бир эмеге келесиң да, мындай кылып туруп. Ошондо мен жаш кичинекей, мына азыр менин неберелерим чуркап жүрөт го, 3 жашар. Кудда ошондой 3 жашар бала элем. Анан бирок программаларды, жана таблица умножения, счет деп коет, булардын баардыгын мага жаш кезимден үргөткөн да. Мектепке бара электе мен уже баардыгын билет элем баягы. Аны эми карра деп коет эле, карраны баягы эме кылганда. Анан ошонтон омалда биз окуган мезгилде папка деген жок болчу, сумка деген жок болчу. Атам энемдер баягы эме кылып туруп калта тигип берчү. Азыр ошо мезгилдеги партага барганда асынып алып, анан калтага китептерди салып алып мектепке барчубуз да. Анан мен агамды ээрчип алып мектепке барсам, мени сен жашсың деп киргизбей коет эле. Анан көрсө мен эми 3-4 жашарда мектепке барбайт экен да. Бирок мен билгеним, мен билем, мен окуп берем, мен мындай десем деп албай, жок, сага дагы бар деп мындай кылып өзүнчө бир эме кылып. Ошол күндөр өзүнчө өттү. Анан эми анан жаш курак, окуу курак келип калып 65-жылдары. Анан ошол жылы биздин ошо бардык эле жерде кургакчылык болуп кетип, анан кургакчылыктан Ноокат районунун Жаңы Ноокаттын үстүндө Жаш деген айыл бар эле болчу. Эме жайлоо. Ошо Жашка анан көчүп бардык баардыгыбыз. Анан эми жайкы мал сагылды кароо үчүн атамдар бизди алып барып, ошол жерде бир 6 айча жашадык окшойт. Анан 1-класста ошол жерге барып калды окууда. 1-класска окууга барганда ал жерде илгери айтып койчу Карликовый мектеп депчи. Ал Карликовый мектептин өзгөчөлүгү азыркы мектепте бир класс болсо, ушундай класста 8 парта же 10 парта, ошол жерде бир эле агай 1-класста, 2-класста, 3-класстагы ар бир партада отурат эле да. Менин окуунун мектепте окуу башталышы ушинтип башталды да. Мен 1-партада отурам. Менен кийин 2-партада 2-класс, 3-класс, анан 8-класс. Ошого бир эле агай сабак өтчү, Сайдамат депчи. Ал жылдар советтик бийликтин колхоз совхоздоштурулган көчүрмөн жылдары болчу. Ким жакшы билим алса эл башкарып, анан да шаарларга барып иштешчү. Ал эми биз жашаган айыл шаардан бир топ алыс. Мен шаарды элестете алчу эмесмин. Дайым атаман кайра шаар жөнүндө сурай берчүмүн. Атам болсо мени сороткондой башыман сылап, "Уулум, сени сөзсүз шаарга окутам, себеп мен окуй албадым" деп улутунуп, үскүрүнүп калар эле. Ташбулак жерде свет жок болчу. Негизинен биз жанагы чырак менен, солярка куюлган чырак менен жашачубуз. Анан кийин ошол чырак отуруп алып туруп, анан чыракта мага атам постоянно отурганда ушу жаздырып, эсептетип, экзамда мына эмелердин сабактарды өзү контролго алчу да. Атамдын өзү билими негизи күчтүү болгон. Бирок жогорку окуу билимдүү болбосо дагы ушул кийин деле мен чоңойгондон кийин деле өзүм ана совхозго келип иштеп жүргөндө, башка болуп жүргөндө, Көжара келип иштеп жүргөндө деле көп нерселерди өзүм. Азыр мындай карап көрсөм, азыркы балдар эмеде электронный эмелерди эсептеп атпайбы, счетчикте баардыгын эсептеп чыгарып. Атам болсо ошол эле счетту коюп койот эле да, счет менен көбөйтөт, бөлөт, кошот, алат. Баардыгын ошентип мага айтып атпаймынбы? Мен 1-класска барганда эле уже баардыгын билет болчумча, счет менен уруп көптөгөн сандарды бөлүп, көптөгөн сандарды кошуп эме кыла берчүбүз. Көрсө өзүнчө бир ол дагы бир өзүнчө бир мындай билимдин, илимге болгон ышыктын бир белгиси окшойт деп калдым да. Анан ошондо анан атам өзү ошо окубай калган үчүн арманы күчтүү болгондагы, балдарым силер мен окубадым,
эми болуп 30-жылдарда мен чоң атам репрессияга туура келип калыптыр да. Анан ошондон буларды бир түнү келип эле атам ошол чоң атабыздын койнунда жатчу экен, постоянно кичинекей мана менин небереме окшоп. Анан ошондо бир түнү эле алып чыгып кетишке боюнча жок да. Анан эртеси чоң атабыз барып атам атасы алып кетип атпайбы? Атам атасы анан кийин ошко барып илгери дамбал деп коет эле, ак эле кийимчен баягы неме алган. Ошонан ошо боюнча алып чыгып кеткен боюнча алып кирбептир да. Эми атам кичинекей бала болсо, мектепке окуй элек бала болсо баягы анан келбеди деп анан эртеси ыйлап атасына барса, атасы анан угуп анан ушундайга кетти деп анан аркасынан ошко барып кийимдерин алып барып эме кылса бир машинеге салып жөнөп аткан экен. Жөнөп аткан жерде баягы машинеге отургузуп коюптур да, кайрылаштырган жок, башка кылган жок. Алга мындайча айтканда жетишпей калыптыр. Анан түйүнчөгүн кийимин ыргытса, машиненин наркы бетине өтүп кетип, кийими да калып калыптыр. Машина ошол боюнча алдыртпай өтүп кетиптир. Анан биздин чоң атабыздын атасы ошентип кайда каерде көмүлгөн азыркы күнгө чейин белгисиз. Анан эми ошонун аркасынан биздин аталарыбыз аяка бияка качып жүрүп, анан менин атамдар окубай калган экен да. Анан ошого атам айтат эле да, биз эми окубадык, биздин окууду эми силер балдарым силер уланткыла деп анан ошого мүмкүнчүлүк боюнча шартты шунчалык түзүп окутуп, мектепке кечигип калсам ат менен чапкылап жүрүп жеткизчү да. Анан о мезгилде перо болот эле. Анан о перонун жазышта өзүнчө бир кол жазма менен, сыя менен, сыяны анан постоянно төгүлүп калбасын деп, аны этият кылып, кээде ол китептерге төгүлүп калган учурлар болот. Бирок мен окуп жүрүп, башка классташтарым канчалык деңгээлде жүрсө дагы, менин папкама бир жолда сыям төгүлбөптүр да. Апам мени ошентип эле айта берет, өтө тыкансың, сен андайсың, мындайсың деп көрсө, мен ошо нерселерге көбүрөөк көңүл бурчу экенмин. Анан ушу колум сыя болчу эмес. Азыр менин жазган кол жазмамды кээ бир кыздар көрүп дагы кыздардан сулуу жасасыз деп ушу күнгө чейин айтышат да. Кол жазманы жүргөткөндө атам жаткызып алып, ошондо анан атайын жаздырчу да. Кийин анан ошентип интернатка келип окуп калганда дагы интернатта окуп жүрдүк. Интернатта окуп жүргөндө ал жерде турмуш башкача болчу. Көрсөк ошол мезгилде деле азыр мындай карап көрсөм контрактка окшогон бар экен да. Менин ата-энем бар, бирок алыс жакта жашагандыгыбыз үчүн мени интернатка кабыл алган. Анан ошондо бир жылына 6 сом акча төлөйт эле да атамчы мага. Эми ошол мезгилде салыштырып көрүңүздөр, Союз мезгилде ондай деген жок болгон да. Ошо менин атам окусун балам деп ошо нерсеге баргандыгы да. Эми мисалы үчүн 6 сом омалда күчтүү пул болгондо мындай салыштырганда. Ошентип интернатка ошол нерсени төлөйт эле да. Бирок ал жерде кийим кечесин башкасын берет. Эртең менен саат 6-да турасың, кечкурун саат 10-до каалабайсың жатат элең да. Ошондо анын ортосунда бөт немелер болот эле. Эртең менен тамактан обедке чейин окуу болот. Окууда обедте келесиң. Эртең менен турганда физзарядка, анан окуу, анан кийим кечени ошол жерде текшерет. Армиядагыдай формаларыбызга баягыдай эмени тагат эле, ак эмелерден атайын өзүнчө газ эме болот эле. Мындай эмесине жака болот эле, ак жака, ошо жаканы тигип, анан кийин ошону менен барат элек. Анан биз 25 бала болсок, 25 баланын 16сы 5 деген бага окуганбыз да, интернатта. Анан 8-7-си эң жакшы жана жакшы. Бир-эки эле бала аралаш балаларга окуган да. Интернат ушунчалык аябай жакшы даярдайт эле. Анан тамак жегенден кийин саат 2-ден 6-га чейин, 4-кө чейин дем алып туруп, 4-төн 6-га чейин анан өз ара даярданат эле. Класска бардыгыбыз кирип, класста 25 бала болсок, бардыгыбыз кирип ошол жерде даярдап, эртеңки күнгө сабагыбызды даярдап коюп, анан кийин ужинге чыгып кетет элек. Ол жерде мурдагы интернаттын бир өзгөчөлүгү, жанагыдай папка көтөрбөйсүң, калта көтөрбөйсүң. Ушу ящикке, шкафка 25 балага ящик жасап койгон өзүнчө. Фамилияң жазылып турат, ошол жерде уручкаңдагы, ошол жерде сыяң, башка. Анан о 8-класстарга, 7-класстарга келгенде анан шарик уручка пайда болду. Ага чейин жанагыдай перо менен жазып жүргөнбүз. Перо менен жазганда да өзүнчө бир жол-жоболор бар. Анан эме кылгандан кийин шарик уручкалар пайда болду, бирок ого бизге уруксат берген жок.
Себеби бизди колуңар бузулат, шарик менен деп туруп. Анан кийин уже эме болгондон кийин аны эме болуп калды. Анан онун интернатты бүткөндөн кийин 9-10 класска өзүбүздүн айылга келдик. Жаш мезгилибизден бирге чоңоюп, бирге жүрүп, бирге окуп, мектепти бирге бүткөнбүз. Ошол мезгил, жаш мезгилде ойноп жүргөн мезгилде деле досум өтө дилгир, өтө шок бала болгон. Бизде Лейла Ахмедовна деген орус тилчи эжекебиз бар эле. Жаңы бүтүп келген. Анан ошол эжекебиз орус тилден сабак берчү. Анан бардык эле предметтерден мен алдында болчумун ошо мезгилде делечи, баардыгын жакшы эме кылып, өздөштүрүп дегендей. Анан ошо күнү анан эми жаштыкта барып болот да бул нерсе. Анан баягы шарик уручкалар пайда болуп калган 9-класска келгенде. Анан ошону мен жаздырып калган. Интернатка келгенден кийин ошону требованиен токтотуп койду. Анан ошо шариктеги стержин эмеспи, жана пластмасса, мындай кичине ийсең атат эме кылып турчу. Анан жөнө турбай, анан балдар баардыгыбыз анан кийин кагаздарды эме кылып алып туруп, анан кыздарды атчубуз да мындай эме кылып турчу. Анан мени алып жанымда алдымда турган Абдрахман деген досум бар, классташ досум. Анан ошонун китебине мындай бир бурчунан жыртып алдым дагы. Мындай тегеректеп, баягы токтоп кийин жана стержинди кружкадан чыгарып, стержинди мындай салып, мындай кылып бассам колумдан чыгып кетсе болобу? Чыгып кетип, жанагы Лейла Ахмедовна деген эжекенин пеженесиге барып тийип анан кийин журналга түшүп калды. Эмне кылышыбызды билбей калдык, баардыгы тып-тынч болуп калды. Бир маалда эжеке ыйлап анан кийин сыртка чыгып кетти. Кайым Сапарович деген агайыбыз заводчу, анан бир маалда келип эле үндөбөй кирди дагы. Эч кимден сураган да жок, башка кылган жок. Анан оны түшүнбөдүк да биз эмнеге монтип атканын. Келип эле анан бир кагаздарды карап, баягыдай кылып анан китептердин сыртын карап, анан баягы кагазды салыштырып атпайбы? Алып келсе, кудду жыртылган жер жанагы мен досума туура келип атпайбы дагы. Анан үндөбөй эле анан жулкуп алып чыгып эле анан onu тепип эле уруп анан бир кабинетке алып келип, ол ыйлап, анан бирок ошондой болсо дагы бири-бирибизди эч качан сатчу эмеспиз да, мындай бол кылды, бул кылды дебесибиз да. Ушундай күндөр мектепте бир болгон, ушундай окуялар болгон. Кээде ол досума дагы айтып күлүп калабыз, мен ушундай болгонсуң, мен эмемден сен картак жегенсиң депчи. Эми турмуш ушундай, баардык нерсе өзүнүн эмесине кете берет экен да. Айтып атпайм, кичине шогураак болчу деп, ал мезгилдерде эмеге мектептерден постоянно эмеге жумушка алып барчу да. Анан ошол мезгилде биздин Көкжар айылынан Араван районуна пактага алып барган бизди. Пакта тергени. Ошол мезгилде 9-класста окучу элек. Шоктук кылып анан бирге пактадан качканбыз. Качып келип, үйгө келип жүрсөк 1-2 күндөн кийин аркабыздан мугалимдер келип алып кетишкен кайра. Алып кетип ошол жерден бир агайыбыз болчу, барып алчу, өтө ошол мезгилде директорубуз эле, мектептин директору Трабагай, Шамшир Трабагай деген. Ошол кишинен алып кирип, силер эми ошол мезгилдеги жакшы окуучуларсыңар. Азыр жакында окуу пакта бүткөндөн кийин баргандан кийин окуу башталып калган мезгилде башка жака урунуш албай калышыңар мүмкүн. Силер жакшысыңар, окуучусуңар. Ушундай жакшы окуучуларды ушундай жолго барганыңар жакшы эмес. Ошон үчүн мен силерге айтарым, азыртан барып, мен силерди мектептен кетирем. Мен биздин мектепте окубайсыңар, башка мектепке барып жайланышып агыла. Ата-энеңерге барып айтайын деп ушинтип чачышканда, ошондон кээ бирлер биз менен бирге келгенде бир экөөсү жаш мезгилде ишенип экөөсү ыйлаганда, кадимгидей ыйлашканда, агай кечиресиз мындай болот деп. Бирок ошондо дагы Абдул Момунович эми агайдын ошол бизди попуза кылып айтканын түшүнүп турган окшойт да. Ал андай эме кылып ыйлап эме кылган эмес, бирок эми экинчи күндү кайталабайбыз, качпайбыз деп сөз берип анан калганбыз. Мектепти аяктаган жыл мен үчүн башкача болгон. Талпыны учкан куштай ошол эле жылы Ош шаарына окууга тапшырдым. Жаш экенбиз да, биз мисалы үчүн мен ошол мезгилде Бишкекке барсам болмок, башка жака барсам болмок. Анан баягы интернатта жүрүп, башка жакта жүрүп калып, мен түз өсүп калганмынбы, анан Ошко барып калдык. Ошко барып анан экзаменге кирдик, экзамен тапшырып, экзаменде биринчисин тапшырдым, экинчисин тапшырдым. Анан кийин келип конкурска чыкпай калды. О маалда конкурс деген бар болчу, билесиздер да, туура. 4-5ке тапшырсаң да кээде чыгат, чыкпайт, ошондой болду.
Анан анан өтпөй калдым да, мисалы үчүн эми өтпөй калды десе деле конкурска чыкпай калдым, өтпөй калды деген сөз да мындай жатканда. Анан ошентип өтпөй калдым мен окууга, өтпөй калып анан кийин айылга келдим. Айылга келсем анан бир иш кылышым керек да. Жөн эле жүргөндө да болбойт. Анан эме тамеки кабыл алган пункт бар эле. Анан ошол жерге анан кийин жумушчу болуп ишке кирдим анан кийин. Жумушчу болуп иштеп жүрсөм анан ошол жерде совхоздун экономисти, анан ошол жерде иштеген аксакалдар эми Абдубап сага бүттем. Мындан бияка сен эми окууду унутсаң да болот. Раз бу ел өтпөдүң сен окууга, эми ушуну менен калдың сен. Окууга өткөндөр өтүп кетти деп мени аябай баягыдай кылып маскара кылгандай кылышты да. Анан мен аябай ызама чыдабай өзүмчө бир нерсени жоготкондой, бир нерсе мага жетпей аткандай болуп ызаланып, өзүмдү жаман акыбалда сезип жүрдүм. Анан ошентип кичине алар менен иштешкенден кийин анан армияга чакырып калып, анан армияга кеттим. Армияга кеткенде да мен союз деп коюп, союзда служба кылбастан, кызмат кылбастан мен чет мамлекетте служба кылып калдым, Венгрияда. Венгрияда инженердик, сапердик батальон деп коет эле, аябай отдельный батальон. Бул Австрияга жакыныраак жагында, Машон Мадеравар деген жеринде. Анан ошол жерде служба кылып калып, анан бош убактымды атайын ушул мен баары бир окушум керек. Мен окубасам болбойт деп ал жерден библиотекадан китептерди алып алып, бекер убагымда алгебра, геометрия, анан Шахно деген автору бар, математика, геометрия кирген. Ошол китепте 2000ге жакын задачалары бар, эмелер, мисалдары бар, маселелери бар. Ошону отуруп алып иштечимин. Анан ошентип жүрүп, анан кийин армиядан келдим. Армиядан келгенден кийин кайрадан окууга тапшырдым. Анан дагы кайра Ошмуга бардым. Азыр эми Ошму болуп калды, о маалда пединститут эле. Кайрадан барып анан тапшырдым. Кайрадан дагы анан кийин бардык экзамендерин 5ке тапшырдым. Аттестатым 5. 25 балл да эми анан ол армейский льгота деп коет эле, ошолордон кошкондо. Анан Ленинградка окууга тапшырып, бирден центральный вуз деп коет эле, борбордук эмеден ошол Ошмудан алчу. Анан ал жерден дагы приказга чыкпай калсам болобу ал жерденчи. Болгону бир орунга 2 адам тапшырганбыз. Мен билем, бир жаш бала, ал мектепти бүтүп келген. Анан эми кийин эле башкача болуп кеткенин мен билбейм. Ал 4ке тапшырган бардыгын. Себеби чыкканда бардыгыбыз көрсөтөбүз да бири-бирибизге менен. Экзаменационный жанагы листи баракчабызда. Анан ошентип жүрүп, анан 25 августта болду, эми силер барып дам эле бергиле, 25-inde келесиңер, анан силерден эмеге жөнөтөбүз деди да. Жай-жайыңарга окууңарды приказ чыгарып берип жөнөтөбүз. Анан мен атама келип, апамдарга келип, анан мен окууга өттүм деп акама келип айтып, анан бак кичине мен өттүм окууга, бардым 5ке тапшырдым. Деп анан олар бичаралар мага даярданып, мени чамаданга кийимдерими салышып, жаңы кийимдерди алып берип, анан 25-те мени окууга жөнөтүп атпайбы? Мен эми кыялымда баары анан ошону менен эми мен приказ чыккан болсо мен Ленинградга окууга кетем деп мен 25-inde барсам, мага приказ жок. Анан аябай ызаланып, анан кийин эмне кылышымды билбей, анан кийин мен документтеримди алам деп анан кийин кайраданчы. Эми чыкпай калсам мен эмне кылат элем ал жерде? Анан болуп турду, анан документтеримди алам десем, ошол мезгилдеги жооптуу катчысы ошол кабыл алуу боюнча айтып калды, сиз ректорго барышыңыз керек, ректор уруксат берсе анан берем деп калды. Сизде ошо ректор келсин деди. Анан көрсө ошо мезгилде ушундай жакшы бүткөндөрдү, жакшы экзамен тапшыргандарды алып калып, каалаган адистиктерине, каалаган факультеттерине ошонун негизинде буйрук чыгарчу экен да. Анан мен ректоратка барып анан кирсем, анан аксакал киши, эми ал кишинин атын айтпай эле коеюн, эми билем баардыгын эме кылганда, бирок эми сыйлуу кийин деле урматтап жүрдүм, бирок эми эмнеге андай болгонун өзүм бүгүнкү күнгө чейин түшүнө албайм да. Эмне себептен мен ошентип буйрукка чыкпай калганымды. Анан мен кирип ачыгын эле айттым, ушундай кел балам деди, отургузуп анан айтты, сен деди аябай жакшы тапшырыпсың, баардыгын эме кылат, эми сен капа болбо. Борбордук бурска барып окубасаң деле, Ошмуда окусаң деле, ОГП'де окусаң деле ошондой билим аласың балам. Ошол жерге кал, каалаган адистигиңе, каалаган факультетиңе балам буйрук чыгарып берейин десе, мен жаш экенмин да, баягы эми интернатта чоңойгон адам бир сөздүү болуп калат.
Анан бир сырдуу болуп калат да, бирөө менен бирөө канчалык эме кылбаган, ынанбаган, мындайча айтканда өзүмчүл айтканын бербеген дегенде мындайча айтканда. Анан мен айттым, агай кечирип коюңуз дедим. Мен дедим сиздерге капа болдум дедим. Эми ушундай нерсе менен өтпөй калган деген не деген болот эми? Мейли эми акыйкат болсо дагы насибинче болор деп анан мен документимди алайын. Мен эми ош мунун любой адисигин берсен дагы мен бул жерде окубайм мен. Ондан көрүп барып кечки факультетте болсо ham тапшырып башка жакта окуйм деп чыгып кетип калдым. Анан барып документимди алдым анан кийин. Алып анан документим колго кармап алып анан эми бар жокто экзамендер бүткөндө эч кимдер иштете калган эмес. Анан дагы кайра эмне болор экен деп анан келатсам, бир жээнибиз бар эле, ошо жоголуп калып, атамдын бир тууган жээни. Абдубап деди, мына жерде деди политехнический Бишкекте Фрунзенский политехнический да, мурдагы Фрунзе политехнический институтунун филиалы бар деди. Ушуга тапшыр деди. Эртең экзамен деди, как раз башталат. Анан документтерди анан эми жөн жүргөндөн көрүп бекер убакыт өтөт. Бир жыл болсо дагы пайда болуп калат, кийин которулуп кетесиң деп анан болуптур деп анан документ тапшырдым. Анан документ тапшырганда эми баягы айтып атпаймынбы, мен шахнонун мынанча кететтерин чыгардым десе, анан бир маалда эме кылып калышы дагы кирдик, экзамга кирдик. Математикадан письменный о маалда жазмай эле анан отуруп анан карасам бир 15 мүнөттө эле бүтүп койдум мен өзүмдүкүнчү. Анан жанындагы балдар карасам жардам бербейсиз деп калды. Анан айттым, азыр тутуп алсачы десем, сиздикини бияка жылдырып туруң деп, анын өзүнүкүн жылдырат, оны чыгарып берем. Сага канча керек дейт, мага 3 керек дейт. 3 кило аяк чыгарсам болобу десем, болот дейт. Бияктагы жанын бала дейт, мага эми жардам бериңиз. Сага канча керек? Сага 4 керек. Сага 4 керек. Деп анан ошонтон аркамда алдымдагы балдарга бир 10 чакты балага жардам бердим анан. Чыгып кеткенден эме кылып анан 5-10 адамга жардам берип анан кийин чыгып кеттим анан. Мен дагы ошондо бир саат калганда чыгып кеттим. Ал маалда 3 саат экзамен болчу баада. Ар бир эмеге 1 сааттан бери. Анан 2 саатта эле бардыгын бүтүрүп коюп анан мен да чыгып кеттим. Анан айттым, эми силер эми шашылып чыкпагыла, эми өзүңөр буяк менен карап, секин көчүрүп деп анан азырдан чыгып кеттим. Анан эртеси күнү келсем, мен 5 алыптырмын. Бая балдар жүрөт бардыгы. Анан gülüşüp kança almışsın desem 3 aldım dedi. Sizinçi desem 4. Geçe oltur da desem külüp şunu. Hem turmuşta болады da bu neseden bardı. Andan keyin oşantı bardıq egzamlardı 5 tapşırıp. Ana ошол политехникийдин филиалына биринчи курска буйрук чыгарып, анан группада староста кылып ошол жерде окуп калдым. Жашоодо армансыз пенде болбойт тура. Менин алгачкы ийгилигимди атам көрдү. Аны менин студенттик укукка ээ болуу ийгилигим деп эсептеп койчумун. Бирок негизгиси менин турмуштук ийгилигим көрсө экен дей берчүмүн. Анан ошонто окуп жүргөн мезгилде экинчи курста окуйт элем. Бир күнү эле анан атамдын бир тууган иниси абам барып калды. Өзүнчө бир капаланып тургандай сезилди. Тынчылыкпы десем, эме дейт, акаң авария болуп деп анан 79-жылы 23 февраль күнү машинеден авария болуп жакшы боло албады. Начальниги директор, совхоздун директору ал киши тирүү калды дагы. Менин агам ошентип анан 1-март күнү өтүп кетти да. Анан 3-курска келгенде келсем апам байкуш ооруп калыптыр да. Апам ооруп жатканын көрүп анан дагы бир эме пайда болду дагы. Окуу көзгө көрүнбөй калды. Же үйлөнүш керек, же болбосо бир какой-то бир эмени, бир нерсени чечиш керек деген ой келди да. Анан апам айтпады анан. Ата-эненин тилегин орундатуу өзү баатырлык деп коюшат эмеспи? Мен ошол жылдары кыздарга андай деле көз кырын салбай, билим алуу далалатында көпкө жүрүп калганымды сезип, ойго тушала түштүм. 1980-жылы 2 май күнү Оштон достору менен келе жаткан экен. Биз дагы кыздар менен, классташ кыздарым менен Нокат районунда Сахаба деген парк бар го. Ошол паркка кыздар менен кетип барып ойноп келе жатканбыз. Кокжарганан Нокаттан достору менен чыгып калды. Чото бирдемеге настроенияси жоктой экен. Анан жолдон келе жатып эле ушул досуна көрсөтүп, ушул кыз кандай кыз экен
мен тез үйлөнүшүм керек. Агам өтүп кетип, апам кыйналып калыптыр үй тирилик турмуштан. Анан агам жеңем дагы кетип калып, ушул келиндин орду дагы кыйын неметип атыптыр деп анан досуна көрсөтүптүр. Бизде Апшыратага барып калдык, анан Апшыратадан анан ошого ыйык жерибизден анан ошентип тааныштык да. Анан ошентип жүрүп анан экөөбүз ушинтип баш кошсок кандай дейсиң десем, сиз окусаңыз, мен эми жакында эле окууну бүтсөм, мен окубасам кандай болот деп анан бул эме кылып калды. Анан андай кылбасаң мен сени алып качам деп калдым. Деп анан алып качып кетем деп бир жерде иштеп атканмын. Анан апам ооруп калыптыр деп достору менен барып, апаң ооруп калыптыр, бизди алып кел деп жөнөттү десе, мен чындап эле коркуп кетип, апам давлениясы бар эле. Чочуп кетип эле чоң грузовой машинанын кабинасына чыксам, ошол жерден баягы досу отуруптур. Анан эле машинаны буруп келип эле ноокат тарапка жөнөп калышты. Анан ой, менин үйүм ал жакта эмес, кандай, кайсы жакка барабыз десем, жок, эми болду, үйгө барбайсыз деп эле. Анан кийин жок, токтогула, түшүндүрүп айткыла. Мейли, мен турмушка чыгайын, бирок мындай алып качпагыла. Себеби атам сельсоветте иштейт эле, финагент болуп. Анан атам айтат эле, эгер сүйлөшкөн жигитиңер болсо, ачыгын эле айткыла. Качып кетпегиле, мени уят кылып дейт эле. Ошентип анан жолдон кайтып келгенбиз. Жолдон кайтып келип, 80-жылы 12-сентябрда ЗАГСка чыктык. Биздин короо ичи шаңдоо, тууган уруктар үйгө толуп турат. Мен болсо достор менен өмүрүмдөгү алгачкы ирет үйлөнөм деген сөздү оозума алган күн. ЗАГСка чыгып, ноокат менен оштун перевалы бар го, чоң перевалда. Ошол жерге ноокаттан нике күбөлүгүн алдык. Анан ошол жерге баргандан кийин ал жерде музыканы коюп алып ойноп атсак, баягы боз үйдүн алды, ак үйдү менен. Нарактан бир эки чоң икарус келип эле, жык делегация ошондон түшүп калды. Анан түшүп, анан экинчи лестница менен көтөрүлүп, анан ошол жерге келди, биз ойноп аткан жергечи. Анан келип эле, анан олар ойлоштур, ошо келген делегацияны атайын ушундай той үлпөтүн уюштуруп күтүп атат деп ойлоштур да. А биз чынында деле биз өз турмуш куруп атабыз да. Анан баягы делегациянын башчысы келип алып анан сурап атпайбы? Силердин семинарга атайын ушинтип уюштурдуңарбы? Тойдун немесини деп калбайбы? Анан кийин мен айттым, жок. Биз чында үйлөнүп атабыз. Биз ушинтип азыр ноокаттан нике күбөлүгүн алдык деп анан мен мынтип көрсөтүп атпаймынбы десем, анан бир маалда келип бардык, кучакташып, анан о келинчегимдин бетинен өп кучакташып, анан кучагыга гүл батпак кетсе болобу баягы жерден. Анан кийин анан бир аксакал киши бар экен тургандан кийин, балдарым бактылуу болгула, өмүрүңөр узун болсун, келечегиңер кең болгон, жакшынакай үй бүлөгүн курган, Кыргызстандын тирегине жараган, тиреги болгон инсандардан болгула. Эң эле болбоду дегенде бизде инсандардан болгула деп чоң дубасын берди да. Мен окуп жүрөм, ошентип анан 4-чү же 5-чү курс болсом керек эле, 5-чү курста. Анан мен билет болчумун ушу кызым төлөрөт деп, себеби Көкжарда да булар, Көкжарда калышы, мен өзүм ошого кетип анан ушинтип жүрүп, анан төрөлгөн күнү анан кийин мени издеп барып инимдерди таппаптыр да. Минагардын өзүнүн бир тууган иниси бар, Маматали деп, анан менин иним Арнали, экөө бир класста окушат. Экөө барып анан кийин мени табышпаптыр. Табышпай анан кийин кеч кирип кеткенде коркуп анан кийин кайрадан кайтып келише бериптир да, баягы таппай калдык. Эми таппай калдык, кайда барып жатабыз, кайма болот деп анан мен аны билбей калбайм анан кийин. Анан булар ошентип кабар жетпей калат мага. Анан бир жумадан кийин келип атпаймынбы? Бир жумадан кийин үйгө келсем, автобустан түшүп кетип барсам, кайненем келет. Мен жаш экенмин да, мен да анан жолдо көрүп калып анан кийин кайненем айтып атпайбы, энем. Ой, сүйүнчү деп атат. Болсун, кандай десем, кыздуу болдуң десе, жакшы деп коюп дагы. Баягы эми бербейле, маани бербейле, анан кийин боптур деп коюп, сиз каяка деп да сурап аптырмын. Мен туура үйгө кете берип ошо боюнчачы. Анан үйгө келсем анан апам айтып калды, чындай, сен барып таппай келсин. Каякта жүрөсүң деп анан мени бир эки эме кылып урушуп калды. Мен айттым, укпасам мен кайдан билейин. Анан сразу машинеге отургузуп, анан машинаны алып алып, анан кийин жолдон кайненемди алгандан кийин барып анан Минаар чыгарып келдик. Анан Минаар өзүнчө барсам ыйлайт. Себеби өзүңөр билесиңер, жакшы билесиңер, Либой адам төрөгөндөн кийин артынан күйөөсү келет.
ата энеси келет. Менин ата энемдер барып тур дагы мен жок. Анан жаткандар болсо бул каяктан күйөөсү жок, кантип төрөдү дегенде сөздөрдү кылышат экен. Эми элдин ичинде боло берет да. Анан кийин мен барганда мына мен күйөөм деп балага көрсөттүр да бул. Окугандык үчүн келбей калды. Анан багылар күлүп бардыгы анан айнектен чыгып карашып, анан ошентип менин чоң кызым биринчи Дилжара деп ошо кызым төрөлгөндө өтө кубанычым койнума батпай анан барып өзүм анан больницадан булар чыгарып келгем ошентип. Ошентип студенттик курак учкан куштай бат өттү. Айылымы эңсеп сагынган жылдар артта калып, мен эми иштеп, атам максат кылып жетпей калган ийгиликтерге мен жетүүм керек деген ойлор мени күндө алдыга шаштырат эле. Мен ошентип жүрүп анан окууну бүттүм. Окууну бүткөндө бир кызы болдук. Анан университетке азыркы Ош технология университетинде менин агайым бар эле Сарбай Акматов деп, ошол киши анан бүткөндөн кийин мен областтык архитектурага ишке кирдим, инженер конструктор болуп. Анан ошол жерден кийин Сарбай Акматов чакырып анан мен университетке мугалим болуп өтүп калган, ошол жерде иштеп жүрүп анан кийин чоң уулум төрөлдү. 85 жылы Руслан деген уулум, анан 86 жылы Расул деген уулум төрөлдү да. Булар менен мен өтө сыймыктанам бүгүнкү күнгө чейин. Анткени булар ата болуп, буларды мен бир урбаптырмын. Көпчүлүк арги кол менен урушат, чуук менен, мен ондай нерсеге барганым жок. Муну балдарым өздөрү да билишет. Мен бир да эле сүйлөп койсом, ошол сөз буларга жетиштүү болот экен да. Себеби мен атам урган эмес. Апам урган эмес. Биз эми жаш мезгил болчубуз да, бирок ошондо жана кыздарынын чоктугунанбы, же балдарынын кичинекейлигиненби апам тандыргандан жаап калса, атам барып сөзсүз түрдө тандырын жагып берчү да. Бул эми кичине мен кечимде калганда. Анан тандырды жагып, анан кызытып дегендей, нан пышка мезгилде анан кийин апам барып нанды жапчы да, үзүп алчу да. Бул да болсо өзүнчө бир көмөк көрсөткөндүн бири болсо керек деп ойлойм да. Ошол мезгилде биз жаш болсок, кичинекей чуркап жүргөн балдар болсок, биз ата энебизге ондай кылып жардам бере албайбыз, мисалы үчүн. Анан эми жаш балдар демей калганда. Ошондон анан менин көбүнчө эсимде калганы ошо атам кичинекей сүрөттөрүм да бар. Мен ошо бир 2 жашарымда деле атка мингизип алып учкаштырып алып жүргөнү. Онан кийин чоңойгондо деле бир 5-6 класстарда жүргөндө деле постоянно ат учкаштырып алчу. Атам ушундай атты жакшы таптап, мындай саяпкер болгон. Өзү улак чакпаса дагы улакчыларга атты ушундай эме кылып койчу. Ошонун немесинден көп нерселерди үргөндүк. Мен азыр эми ошол кесиппи десекпи, же болбосо ошол нерсе мага калбаптыр да. Ошол баягы атанын айрыкча бир эми жакшы жактары калат го, баягы эме кылгандай. Малга болгон жөндөмдүүлүгү, башка калган. Үйгө келсем апама жардам берчүмүн, сыртка чыксам атам менен кошо жүрчүмүн. Себеби кыз балдар жок болгондугуна байланыштуу. Апама постоянно үй шыпырабыз, идиш аяк жууйбуз, башка кылат, бүт бардыгын. Анан мен кичине кезимде эле апама көйнөк жуудуртпайт элем. Өзүмдүн кийимимди өзүм жууганга аракет кылчумун, ушу апам кыйналбасын депчи. Себеби менден кийин инилерим да бүт жашта, азыр мына неберелерим окшоп чуркап жүргөн. Ошондон менин кийимимди өзүм жууп, өзүм эме кылып, анан ошол мезгилде дазмал болчу, баягы эмеге салып койгон, билесиздер да, жанагы чоң чугунный, анан ичине көмүр салып коюп, анан кызытып, анан кийим үтүктөчүбүз да. Ошолордун баардыгын мен өзүм жасачумун ошо кишинен. Апам байкуш жанагыдай эме берип коет, отторду кызытып бардым берет, бирок мен өзүм эме кылам да. Анан кечкурун жатканда кроваттын астына төшөк салып коюп, төшөктүн астына шымын салып койсоң, эртең менен турсаң үтүктөгөндөй болуп калат эле да. Баягыда эми ушундай күндөр өткөн. Анан Мен атамды асказоодо элестетем. Мен таянар тоом деп элестетем. Мен атам менен дайым сыймыктанам, дайыма ишенем. Мен аркамда жөлөөчү, мени коргоп туруучу, мага дайыма жардам берген, моральный, материальный сезимдерин жеткизе алган эң бийик асказоом деп элестетем атам. Атамды не деп айтсам, өтө мен өзүмүн көмүр туткан идеал адам катары эсептейм. Мен ушул күндөгү биздин үйдөгү, биздин үй бүлөдөгү ушул жетишкендиктер баардыгы атамдын күчү менен, атамдын жетишкендиктери менен.
тарапынан караганда өтө катуу, бир сырдуу, эч кимге сырын айтпаган, бирөө каткырып күлсө деле каткырып күлбөгөн, оор басырыктуу киши болгону менен өтө боорукер. Ичин аралап кирсеңиздер, бул киши өтө жөнөкөй, боорукер. Кичинемден ушул даражага чейин көмөк көрсөткөн ошо менен бир тууган агам болот. Себеби ошонун көрсөтмөсү менен ушул окуу жайды тандап ушул жака келгенмин. Себеби ушул мен азыркыга чейин ыраазымын ушул жолду көрсөткөнүгө. Себеби мен азыр ушул даражага жетип, ушул кандидат болуп, эмгектенип азыркы күндө ушул орто кесип билим берүү бөлүмүндө жетекчи болуп иштейм. Ал мен үчүн өтө сыймыктуу. Акамдын негизинен айтканын биз ушу кичинекей мезгилинде эс таткандан билем. Акам мени эч качан үйдө калтырбастан, ушул дайым өзү менен чогуу алып жүрүп, окуудан келгенде ушул досторун алса дагы, мейманкечилик алса дагы, ушу менин жанымда алып жүрүп, мен ушунчалык жакын көргөн себеби мен үй бүлөдө эң кичинеси болгондуктанбы же кандай экен, ушул мени өзүнө аябай жакын tutчу да. Абдубач Момуновдун адамга кылган мамилеси, адамдык сапаты өтө бийик деңгээлде турат. Ошондуктан ар бир адам ойлосо керек, мен дагы ушундай киши болуп жетилсем дегендей эле ой кетет да. Мен деле ошондой ойдо жүргөнмүн. Ушул Абдубач Момуновдой болуп мен деле ошо докторлукту жактасам же кандидаттыкты жактасам деген ойлор пайда болгон да. Ошондон бери чынын айтайын, мен өзүмө мындай кеңешчи агам катары алганмын да. Абдубач Момуновду мен бир гана жетекчи катары эмес, улуу устат катарында баалайм. Анткени агайдын колунда биз мына экономика илимдеринин кандидаттыгына жетиштим, доценттик наамын алдык, билим берүүнүн отличники наамына жетиштик. Булдун баары агайдын чоң эмгеги, агайдын ошо көрө билгендиги деп ойлоймун. Анткени агай баарыбызга белгилүү бир гана жетекчи эмес, агайдын ошо көрөгөчтүгү биз өтө баалайбыз. Анткени агайдын ар бир айткан иши, ар бир айткан сөзү бул келечекке болгон планы ишке ашат деп айтсак биз жаңылышпайбыз. Анткени агайдын билбейм, ошол иш тажрыйбасы бул или Кудайдын берген бир касиети го деп баалайбыз. Агайдын эмедей, агай ушул жерде 2002 жылдан баштап 2016 жылга чейин жетектеген учурда көптөгөн иштер жасап өттү. Алардын ичинен биз өтө баса белгилеп, мен өзүм жаш илимпоз катары баса белгилеп айтып кетчү нерсе, экономика багытында эле 8 илимдин кандидаты, 1 илимдин доктору чыкты. Ошо агайдын жетектөөсү менен, агайдын деми күч кубаты менен. Андан тышкары техника багыты боюнча 2 илимдин кандидаты, 1 илимдин доктору чыгарылды. Педагогика багыты боюнча 2 илимдин кандидаты чыкты. Юридик илимдери боюнча илимдин кандидаты чыкты. Жалпысынан алганда ушул агайдын эмгектенип жаткан учурда 2002ден 2016 жылга чейин 14 илимдин кандидаты, 2 илимдин доктору чыкты. Бул өтө чоң жетишкендик. Андан тышкары агайдын булар эмне үчүн чыгып атат? Буларда өтө чоң стимул бар. Администрация тарабынан өтө чоң бир колдоо бар. Ошон үчүн аларда бир өзүңүздөр жакшы билесиздер, колдоо болбосо эч кандай бир ийгиликке жетиш кыйын. Агайдын ошол илимге болгон көз карашы, жаштарга болгон көз карашы бул баарын ышыктандырып, дем берип келүүдө. Андан тышкары мына ошол агайдын агай баштаган иштерди улантуудабыз. Мына бүгүнкү күндө агай ошол баштаган иштерден бүгүнкү күндө мына бир канча кандидаттарыбыз бүгүнкү күндө чыгууда, бир канча илимий китептер жарыкка көрүүдө. Алардын ичинен Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин грифи менен бир канча окуу куралдар чыгарылды. Зулпуев Абдубач Момунович эмгек жолун 1978 жылы Ош шаардык аткаруу комитетинин турак жай эксплуатациялоо конторосунда техник болуп баштаган. Фрунзе политехникалык институтунун инженердик курулуш факультетинде окуган. 1984 жылы институтту ийгиликтүү бүтүргөндөн баштап Оштогу кечки факультеттин курулуш өндүрүшү кафедрасында окутуучу болуп иштеген. 1987 жылы стажер исследователь болуп которулуп, Москвадагы Куйбышев атындагы инженердик курулуш институтунда жиберилген. 1988 жылы жогоруда аталган институттун темир бетон конструкциялары кафедрасынын аспирантурасына кирип, кандидаттык диссертациясын 1991 жылы ийгиликтүү коргогон. 1992 жылдан 1996 жылдарда Оштогу жогорку технологиялык колледжде ага окутуучу, доцент, ошол эле мезгилде инженердик факультеттин деканынын орун басары болгон.
1994-жылы Ош технологиялык университетинин профсоюздук комитетинин төрагалыгына шайланган. 1996 жылы Ош облустук эмгекти жана иш менен камсыздоо башкармалыгынын начальниги. 1997 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин Бишкектеги эмгек менен камсыздоо башкы башкармалыгынын начальнигинин орун басары. 1997 жылы мамлекеттик пособияларды эсептөө жана төлөө боюнча Ош облустук борборунун начальниги. Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык коргоо министерствосунун системасында иштеп жатып, Зулпуев Абдыбап Момунович компьютеризациялоону камсыздоодо көп иштерди жасады. Анын жетекчилиги менен мамлекеттик пособияларды эсептөө жана төлөө системасы автоматташтырылды. 1996 жылы Америка Кошмо Штаттарында компьютердик системаларды тейлөө боюнча 1 айлык стажировкада болуп келди. 2002 жылы Баткен мамлекеттик университетинин Кызыл Кыя технология, экономика жана укук институтунда директор болуп иштеген. Анын жетекчилиги астында Кызыл Кыя технология, экономика жана укук институтунун материалдык техникалык базасы жакшыртылды. 14 компьютердик класс түзүлдү. Жаңы типтеги 2 окуу корпусу ишке киргизилди. Бардык окуу корпустарды интернет менен туташтырылды. Дистанттык окутуу жана маалымат борбору, ден соолук борбору, ошондой эле жогорку жана орто кесиптик боюнча адистиктер ачылды. 2015 жылдан баштап Баткен мамлекеттик университетинин ректору болуп иштей баштайт. Зулпуев Абдыбап Момунович 120дан ашуун илимий макалалардын автору. Анын ишинен 9 монография, 4 окуу усулдук колдонмо, 8 окуу усулдук методикалык колдонмо жана 1 патенттин ээси. Үй бүлөлүү 4 баланын атасы, 16 неберенин чоң атасы. Өз китебине кыстары өткөн ыры айтып тургандай, жан дүйнөсүндө эли жерин, мекенин сүйүүдө теңдешсиз жүрөгү таза инсан экенине ынанбас пенде болбосо керек деп баа коюу менен арбаң ардактуу эли сүйгөн, урматтаган Абдыбап Момунович деп айтар элек. Мекеним менен Кыргызстан, тоо суусу менен сыймыктан, аларды барктап абайлап, байлыгы менен сыймыктан, алтыны чыгат жериңден, эли бизге келсин эгизден, урматтап сактап байлыгын, калкыма берсин тегизден. Суулары таза каймактай, суктана карап семирген, суу байлыгын сактайлы, сугарып жерди даңктайлы, жайлоосун карап бийиктен, жашыл чөп жытын сиңирген, жан баштап жатсаң сонунда, жаштыкты эстеп бийиктен, береке берген ноокатты, мактап сени даңктайлы, эли жериң урматтап, кен байлыгын сактайлы. Ата, 60 жашка да келип калыпсыз. Бирок мен ошол 60 жашка келгениңизге ишенбейм. Анткени мен көз элесимде дагы деле желкеңизге отургузуп алып, мен эркелетип, жап-жаш, кучагыңызда алып отуруп, алтышкам деп эркелеткен күндөрүңүз дагы эле элесимде турат. Ата, мен аябай бактылуумун. Себеби дегенде мен үй бүлөм бүтүн, өмүрлүк жолдошум, балдарым, анан деле бир туугандарым, сиздер барсыздар. Ата, ушул 60 жылдык юбилейиңиз куттуу болсун. Сизге чын ден соолук, узун өмүр каалаймын. Ар дайым жүзүңүздөн жылмаюу кетпесин. Ар дайым Кыргыз элине кызмат кылып, ушул Кыргыз элинде ар дайым барктуу киши болуп жүрө бериңизди каалап кетем. Мен атам менен сыймыктанам. Анткени бул даражага атам өзү жетишип келди да. Чындап айтып кетсем, мен чоң атам атасы. Ошол киши мага айтып берчү эле, ал убакта биз кичинекей элек ошол учурларда айтат эле да. Балам, оку. Анткени сен атаң окумуштуу киши. Бизге мыйман келгенде дагы атаң үйдүн тамына чыгып алып китеп окучу дейт да. Ошол окуп келип, мына ошол бүгүнкү күндө ушул даражаларга жетип атат да, өзүнүн ийгиликтери менен, өзүнүн күчү менен. Бүгүнкү күндө техника илимдеринин доктору, профессор. Ал даражаларга бүт өзү жетип келатат да. Конечно, апамдын колдоосу менен ушул даражага жетип, ошол эле өзүнүн ийгиликтерин бизге дагы неме кылып
кандай айтсам, аракет кылып өткөрүп атат да.